بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد الحديث الثالث عمدة الأحكام كتابين 3 حديث عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. Abdullah ibn Amr ibn al-As jana Abu Hurayra jana Aisha radıyallahu anhumalardan бұл хадис риwayat қылынады. 3 сахаба хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдан хабарлашты. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам айтты: тамандарға тозоқтан от болсын. Әл-Ақаб тамандар дегені. Бұл даратта жуылбай қалған орындар дегені. Хадистің башқа бір риwayатына көрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дарат алып жатқан адамдарды көріп қалды. Алар шашып бұттарын чалап ұшық жуышып тамандарына су тибей қалып жатқан еле. Өзгөчө тамандарының жоғырқы тарауындағы екі чуңқыр жеріндегі орынға. Тамандың артқы жоғырқы тарауына су жетпей қалады. Көп учурда, көп адатта бұтының алды тарауын жуат, астын жуат, анан тамандың артқы тарауына су тибей қалады. Ошондуктан адамдар мына ушул орынға көңіл болсын деген мақсатта даратта жуусуз қалып кеткен мүчөлөр болса, орындар болса, ага тозоқ оты болсын деп айтты. Эми ушул орын жуылбай қалса, ал тозоқы болып кете урасында уайыл болсын деді. Уайыл тозоқтоғы бір өрөн, ушул таманы сееп, уайыл тозоқ болсын деген мани келіп шығып жатат. Ушунчалык даражада дуа кылынып жиберилеби, таманына су тийбеген адам деп айта турган болсок, негизи сөз таманда эмес, негизи сөз намазда. Намазы кемчилдиктүү болуп калат. Даратта кемчилдик боло турган болсо, ошол кемчилдик намазда да болуп, намаз кемчилдиктүү болуп калат. Намаз кемчилдиктүү болуп калса, анда иманга коркунуч жетет. Иман коркунучта болуп калат. Бул орунда маселелер бири-бирине байланышып кетип жатат. Усулу фикта айтылат: ма ла ятиммул важиб илля бихи фахуал важиб. Важиб bir iş, егер эмне нерсе менен толук болсо, ошол иште важиб болот. Намаз важибпи, парызбы? Ал үчүн дарат парызбы? Эми дарат парыз болгондон кийин анда мүчөлөрдүн баарысын жууш парыз. Ошондуктан даратта таманын жуубаган адамга тозоктон уайыл болсын деп айтылды. Гарибул хадис, хадистеги аныксыз ошол маниси аныксыз, мындайча айтканда хадистеги аныксыз сөздөр: ал-вайл ал-азаб вал-халак. Вал-вайл масдарун ла фи'ля лаху мин лафзи. Вайл азап болсын, балекет болсын деген. Вайл мастар негизинде. Вайл мастар өзү бул сөз. Мисалы дараба ядрибу дегенде дарбун сөзү мастар болгондой, вайлун деген сөз ушул сөздөй эле мастар. Дарбун сыяктуу. Бирок бул сөздүн фейли жок, этиши жок. Мисалы дарбун сөзүнөн дараба ядрибу, бул сөздөн ошол дарбун сөзүнөн ядрибу фейли алынгандай, бул вайл, мына ушундай мастар сөз вайл сөзүнөн
мындай фейл етіш келіп шықпайды. Әл-ағаб жам'у ақиба, ва хуа муаххир ал-қадам, вал мураду асхабиха. Ағаб дегені бұл ақибтің көптігі, бұттың артқы тарауы дегені. Мындан мақсат анын асхабы. Мындан мақсат тамандың өзі емес, тамандың иесі да күйет дегені. Мындан түшінесіз шариатта балаға илимінде итлақул жуз ва ирадатул кул. Сөздерге анын бір бөлігі қолданылады да, мұны менен анын барысы мақсат қылынат негізі. Бұға бір мисал, Аллах Таала Құранда өзіні «Ва ябқа ваджху раббика зул жалали вал икрам» деп айтқан. Улуу урматтуу Раббиңдин жүзі түбөлүк калат деп айтылған. Анын жүзі ғана түбөлүк калабы? Жоқ. Анын толық бардық заты түбөлүк калат дегени. Эмне үчүн жүзі деп айтты? Бір сыпат анын жалпы затына далалат кылат. Жалпы затына далалат кылат. Бул да ушундай түрдөгү түшүнүк болуп жатат бул орунда. Тамандарга вайыл болсун тозоктон дейлингенде бир таманга эле эмес, ошол тамандын ээсине, ээсинин өзүнө. Ва ал фил а'қаб лил ахд, ай ал а'қабу аллати ла яналуха ал-ма, ва бихада ястақиму ал-ваид. Ал а'қаб алиф лам менен келип жатат. Тамандар деген сөз алиф лам менен келип жатат. Бул белгилүү бир таманды назарда тутуп жатат. Бардык таманды эмес. Бул таман суу тийбей калган ошол тамандар назарда тутулуп жатат. Ошондой жуулбай калган тамандар болсо, тозоктон вайыл болсун деп айтылып жатат. Мына ушунда тахдид, коркутуу туура болот. Анткени бардык таман тозокко кирбейт. Бул орунда белгилүү бир таман айтылып жатат. Кайсы тамандар? Жогорудагы суу тийбей калган тамандар, даратта. Таманда бул орунда бир мисал гана. Бул таман окуяга себеп болуп калды. Чыканагы болбойбу? Алда ушундай эле өкүмдө болот. Таман кандай өкүмдө болсо, чыканакка деле суу жетпей калса, дал ошондой эле өкүмдө болот. Пешенеси болбойбу? Болот. Эмнеге болбойт? Болот. Таманга тозок айтып коркутулду десе, адатта ушундай болуп калды кокусунан, окуяга байланыштуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таманга суу тийбей калганын көрүп, ошол сахабаларын ошол бутун жууган кезде тамандарына суу тийбей калганын көрүп, аларга мына ушундай айтты. Тамандарга ошол суу жетпеген тамандарга тозок болсун деп айтты. Кээ бир адамдар таманын жуа берет, башка жерине көңүл бурбай коет. Таманга гана тозок чектелбеди. Таман бир мисал болду ошол окуяга. Мында эми азгырыктан этият болуу керек. Шайтандын өнөрү ушундай, бир тарапты ифратка, бир тарапты тафритке алып кетет. Ушундай хадиске амал кыламын деп таманын жууй берет да, башка жерине суу тийбей калат. Инсан чектен чыкпай суу тийди деген ишеним менен, көңүл менен жууса болду. Мына ушул жетиштүү. Ал-ма'на al-ijmali хадистин жалпы мааниси. Юхаддиру an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min at-tahawun bi amri al-wudu wa at-taqsir fihi wa yahussu ala al-i'tina'i bi itmamihi. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям даратта кайдыгерликтен эскертип жатат. Кемчилдикке жол берүүдөн эскертип жатат. Ошол даратты толук алууга үндөп жатат. ولما كان مؤخر الرجل غالبا لا يصل إليه الماء الوضوء فيكون الخلل في الطهارة والصلاة منه أخبر أن العذاب منصب عليه وعلى صاحبه المتهاون في طهارته الشرعية. Адатта буттун арткы тарабы ага даратта суу тийбей калгандыгы үчүн ошондо натыйжада даратта намазда кемчилдик болуп калат. Ошол даратта кемчилдик болуп кала турган болсо, ошол намазда кемчилдик болуп калат. Мына ошондуктан кабар берип жатат, азап ушуга каратылган, жана ошол тамандын ээсине каратылган. Эмнеге каратылган? Тамандын ээсине. Анткени ошол шариатта
Анткени ошол шарият даратында кайдыгерликке жол бергендиги үчүн. Ма юхазу минал хадис, хадистен алына турган пайдалар: уджубул и'тина би адаил уду ва адамил ихлал би шейин минха. Даратта жуула турган мүчөлөргө көңүл буруу важип. Анда бир нерсесинде бир кемчилдикке жол бербөө керек. Жол бербөө керек экен. Даратта кемчилдикке жол бербегенге аракет кылуу керек экен. Гусулда дал ушундай. Даратта жуула турган мүчөлөр ушунчалык деңгээлде жуулгандан кийин эми өзүңүз билиңиз, гусулда жеткиликтүү кылып, гусулду да мына ушундай жеткиликтүү түрдө жакшы алуу керек шариятка ылайык. وقد نص الحديث على القدمين وبقية الأعضاء مقيسة عليهما مع وجود نصوص لها. Азыр хадис бутка гана далил келтирди. Калган мүчөлөр болсо мына ушул бутка таманга салыштырылат. Ал мүчөлөргө да суу тийүүсү керек деп ушул таманга карай салыштырылат. Мына ушуга кошумча далилдер да бар, башка далилдер да келген. Ал-ваиду шадид лил мухалли фи удуи. Даратта кош көңүлдүүлүккө жол берген кишиге каттуу ваид келип жатат. Аннал ваджиб фи риджлейн ал-гъаслу фил уду. Эки буттагы ваджибат дарат алганда эки бутту жууш. Даратта эки бутту жууш ваджиб. Негизи дарат алганда эки бутту дарат алганда жууш керек. Мол адашкан шиялар масыга мас тартпай буттун өзүнө мас тартат. Алардын бул иши биздин шариятка каршы келет. Ва хува ма тадафарат алейхи ал-адиллату сахиха ва ижма'ул умма. Мына ушуга далилдер толуп ташып кеткен. Үммөт ижма кылган мына ушуга. Ошол бутту жууш керек экендигине. Жана ошондой эле хилафан ли шузуз аш-ши'ия аллазина халафу бихи жамаахил умма. Шиялардын шазына каршы иш. Шиялар бул орунда шаз болуп чыккан. Шаз дегени айрылып, мындайча айтканда ажырап чыккан. Айырмаланышып, ошол ажырап чыгышкан. Бул үммөттөн ажырап чыгып, алар муну менен жумхур үммөткө каршы чыккан. Ва халафу бихи ал-ахадис ас-сабита وخالف به الأحاديث الثابتة في فعله وتعليمه صلى الله عليه وسلم للصحابة إياه. Жана сахих хадистерге да каршы иш кылышкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын таалиминде, сахабаларга берген илиминде келген сахих риваяттарга шиялар каршы иш кылышкан. Кама халафу al-qiyas al-mustaqim min anna al-ghasla lir-rijlayn awla wa anqa min al-masah. Жана туура кыяска да каршы иш кылышкан. Кыяска каршы иш кылганы дегени акылга каршы иш кылышкан. Анткени эки бутту жууш жакшы го, жуулуш керек го. Эми ага мас тартып койсо эмне болот? Адамда эң көп турганда, отурганда ыплас нерсе жыйнала турган орун бут го. Эми ага жуубай, масысыз, мас кийбей туруп эле масык тартып койсо туура эмес иш болот. Масы болсо ал башка нерсе. Анткени масыда оролуп, сакталып турат. Ар кандай чаң ыплас нерселерден. Буттун өзүнө мас тартып коюу туура эмес. Фахуа ашадду мунасабатун ва aqrabu ila al-ma'na. Бул нерсенин мунасабаты каттуу жана мааниси жакын. Ахли сунна жолу назарда тутулуп жатат, ахли сунна жолу назарда тутулуп жатат. Шиялардын күмөндүү сөзү бул орунда аяттагы кыраат. Аллах Таала Куранда дарат тууралуу аятта мындай деген: Я ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wa arjulakum сөзүн биздин кыраатта фатха кылып окуу. Arjulakum деп ошол биз көбүнчө кыраат кылган кезде фатха кылып окуйбуз. Faghsilu wujuhakum менен ошол жүзүңөрдү жуугула аяттын ордуна кайтат дейилет. Эгер аржулакум сөзүнү фатха кылып окусак. Бир кыраатта да касра менен окуу кырааты да бар. Ал деле сахих кыраат, туура кыраат, атф болуу менен вамсаху бирусикум аяттын ордуна байланат. Аржуликум деп бир кыраат бар. Ал кыраат менен окуй турган болсок, анда атф вамсаху бирусикумга барып башыңарга мас тарткыла деген аяттын ордуна байланат.
башка да бутка да мас тарткыла деген маани чыгып калат андай болсо. Шиялар мына ушуну алып, мына бутка мас тартууга буйруп жатат дейт. Биз айтабыз, бул сахих кыраат, аржуликум деп да окуу сахих кыраат. Бирок бизге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буттагы масыга кандай масык тартууну бизге көрсөтүп берди. Ошол бут эгерде масысыз боло турган болсо, ошол жуулбаган бутка, масыз бутка эч бир пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам масык тарткан эмес. Качан бутунда масысы болсо, масыз тарткан. Буга сахих хадистер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дааратынын сүрөттөрү, көрүнүштөрү буга далил. Буттун өзүнө эмес, масыга мас тартууну көрсөтүп берди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ошондуктан хадис жогорку аятты түшүндүрүп берет. Ошондуктан алардын, шиялардын бул сөздөрү, доогерчиликтери негизсиз. Мына ушул кыскасы. Валлаху алам. Ва саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам. Субханака Аллахумма хамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.